Аты Апашка деп коебуз. Уйлардын ханышасы. Ар бардын аты бар. Бул дойкага да неметет, анан азыр силерге канча сүт берерин көрсөтөйүн деп кол менен саап берейин деп атам. Муну саабаганга болбойт, карагылачы, силергече канча сүт агып калды. Рефлекс болгондо уже бул сүт багытындагы үй күнүнө 35-36 литр сүт берет. Ысыккөлдүк Венера Сейдинова бул Гүрөң швец тукумундагы уйдан сырткары дагы 7 уй сайт. Ал уйларда атайын долбоор жазып жүрүп алган. Сүттү малды 3 жыл чабагып, тукумун көбөйтүп улап келе жатканда 5 жылдай болуп калды. Экинчи уйдан канча чыкты же? 9 литрдей чыкты го. Ошо проекттен бул порода уйларды алып келгенден кийин аң сезим аябай эле өзгөрөт экен. Биз мурда жөнөкөй эле уйларды багып, тамак берген рационду деле билбечү экенбиз да. Эртең менен саап алып, какшытып, анан бадага айдайып, кечинде тозуп алып, жем берсек, чөп берсек, бербесек, таладан тоюп келди деп саап, анан болушунча эле канча 3 литр чыга, 5 литр чыга, ушунча эле сүт берет деген аң сезим менен бага берчү экенбиз. Анан булар келгенде өзүбүздүн уйларды ушулардын рационуна теңдеп бактык, берет экен, алар деле көбөйтөт экен сүтүн кадимкидей эле. Бирок эми тукум баары бир айырмасы бар да порода менен. Анан сандан сапатка өтүү деген азыркы заманда биринчи жолго койсо болот экен. Бардык эле нерсени койду деле, уйду деле. Себеби музоолору өңдү, крупный түшөт экен, бат чоңойот экен, сатсаң өтүмдүү болот. Адеп Гүрөң швец тукумундагы уйларды жасалма уруктандырып, музоо алып жүргөн фермер кийин букаларды чоңойтуп, тукум ала баштаптыр. Азыр 30 уул айылында Венера сыяктуу фермерлер көбөйө баштады. Аларга бүткүл дүйнөлүк банктын колдоосу болуп жатат. Көл өрөөнүндө азыр 3000 баш уй жасалма уруктандырылды. Биз уйларга асты улпак, мынакей кадимки эле отуруп улпак дейбиз да бизде кыргызда. Үстү болсо азыр кукуруза жем берип атабыз. Жазгы тур күчтүүрөөк болобу депчи. Арпа жем беребиз, будай жем аралаштырабыз анан. Азыр ушундай, анан бизге көбүнчө жазда күздө кадимкидей эле бор бир кашыктар. Ар бир уйга. Ар бир уйга. Сөөктү бекемдейт. Витамин катарычы, анан кальций, анан күкүрт сера. Бул иштеги мите курттарга каршы организмди таза сактаганга неме кылышат. Өбөлгө болот да. Биз айылга эң биринчилерден болуп келгенбиз порода уйларды ошо жылы проект менен. Анан элдин азыр 10-15% айыл басым жасап калды порода уйларга, көбүрөөк алып калышты кадимкидей эле. Бар айылда бир 10 чакты корого ошо порода уйлар келип калды. Музоосун сурашат. Музоосун сурашат. Музоосун башында баягы кысталганда сатчубуз эркектерин. Жаңы келгендеги букаларын 2 жашка чыгып чыкпай жакшы баада кетти. 128 миңден сатканбыз 2 чоң буканы 2 жыл байлап багып. Бат чоңойот экен, баасы жакшы болот. Жөнөкөй музоого караганда 2 эсе, 3 эсеге чейин кадимкидей эле баа болот. Музоолор жаңы түшкөндө ургачылары мисалы үчүн жакшы уйдукун 50-60 миңге чейин, 40 миңден өйдө даже сурашат да, алып кетишет ошентип. Венерага чарбада күйөөсү жана 2 уулу жардам берет. Малдын башын санап, кирешени көбөйтүүнүн көзүн таап алган үй бүлөгө кеңеш сурап келген айылдаштары аз эмес. Уйлар кеткенден ошентип музоолоруна чөп салабыз. Тиги экөө буруу швед. Бул бельгийский атрибут музоо. Булар эми о бир 50-40 миңден өйдө кылып акча кысталыш болгондо сатабыз. Так, мына экөө. Мына экөө 4 болду. Андан кийин сементал 4 болду. 6-ны да. Мен журналды унутуп коюптурмун тиги. 6. Так, бул бүттү. Сементал 5-чи стакан. 20 эле, 3. Аймакка келген урук суюк азотто сакталып, -196 градуста болушу керек. Жасалма уруктандыруу маалында 37 градуска чейин жылытылып, мал доктурлардын көзөмөлү менен жүргүзүлөт. Бул музоо болсо
жасалма уруктануудан чыккан ушул долбоор боюнча фермерлердин уйларын 170 сомдон кудуруп бергенбиз. Буга чейин уруктандыруу 1200 сомдон болчу. Анан ушул долбоор менен булар пайдаланып 170 сомдуктан кудурулду. Бул таза күрөң швец породасы эмес, бул биринчи муундагы деп коелса. Бул канчалык мууну экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи болуп кетсе, ошончолук таза болуп чыгат да. Бирок бул музоо келечекте мындайча айтканда улучшатель деп коелса, ошол генетикалык потенциалын өтө жогору, булардыкы салыштырмалуу ушул жөнөкөй өзүбүздүн уйларга караганда. 15. Алка казанды чыгарып берип койчу. Венера менен Таалай сүт сатуудан жумасына 12 миңден ашык киреше табат. Бул каражат 2 студент окутуп Кыргыздын аш тойлоруна барып, чоң үй салганга жетет экен. Айыл жергеси үчүн бул жакшы каражат деген Венера элеттиктерди сандан сапатка өтүүгө үндөдү. Эми айыл жеринде мал эле основном доход малдан эле кирет, анан жер иштетебиз. Малдын жакшы сапатына басым кылыш керек экен. Айына 40-50 миң тегерегинде түшөт сүттөн. Айыл жер үчүн аябай эле жакшы акча эми. Ошол бир уй багып алып, ошонун сүтүн менен бала бакырасын, жаңы тирдик үй бүлөлөр бар, ошолор иштебейт, үйүң бар экен, огород жайыңар бар экен деп пособия чыкпайт ошолоргочу. Мен көбүнө ошолорду ойлоп кабатырланам да. Ошо жаш үй бүлөлөр сүттүн баасы кичине өйдөрөөк болсо, ошолорго кичине тыгын болот беле деп ойлоп калам. Ысык көлдүн өкүлчүлүгү берген маалыматка ылайык, жыл өткөн сайын малдын саны да өсүп жатат. Бирок сапатын жакшыртуу үчүн долбоорлор менен иштеп, ийгилик жараткан фермерлер да аз эмес экен. Малдын асыл тукумуна басым жасалса, жайыт маселеси да жеңилдейт эле, деди өкүлчүлүк. Кунжу Сырдыбаева, Ысык көл, Азаттык.